Кыргызстанда мугалимдердин орточо маянасы 13.800 сомго жетти. Муну билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева парламентте жарыялаган. Бирок иш жүзүндө андай айлык берилбестигин мугалимдер айтып чыгышты. Алардын билдирүүсүндө орточо айлык 10.000 сомго да жетпейт. Мисалы салыштырып келгенде бир 6.000, 8.000 ушундай эле акча алган, 6.000, 5.000, 4.000 алган мугалимдер да бар да. Азыр 4.000 менен, 3.000 менен эч ким мектепке кармалбайт да. Бардыгы башка тармакка кетип калат. Азыр баары өнүккөн мезгил, мисалы бизнес ачып алып көбүрөөк акча кылам, анан көз каранды болгум келбейт, отчеттор көп экен деп эле ушинтип эле кетип калган мугалимдерди көрүп эле жүрөм да. Мугалимдердин айлык маянасы эмгек тажрыйбасына жана сабактардын саатына жараша берилген. Жаңы жумушка орношкондорго 3 жылга чейин 6 сааттан ашыкча сабак берилбейт. Ошол себептүү жаш кадрлар аз айлыкка жашоосун жөндөй албай, мектепти таштоого аргасыз болушууда. Орточо айлык статистика боюнча жалпы айлыктын көлөмүн эсептеп туруп мугалимдерге бөлгөндө 10.500 деп чыгып атат бизде. Бирок ал ошо берки көп алган айлык алган мугалимдердин эсебинен көбөйөт да. Негизи жаш мугалимдер көп албайт. Мисалы саатына жараша болот албетте. Бирок 5.000 менен иштегендер деле мугалимдер бар. Кыргызстанда мугалимдердин маянасы базар экономикасына жараша каралбагандыгын эл аралык Булан институту да ачыктап чыкты. Иликтөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, алыскы аймактардагы мугалимдердин айлык акысы төмөн экендиги аныкталып, алардын социалдык абалы да начарлаганы белгилүү болгон. Биз иликтөөдөн билдик, мугалимдер Кыргызстандагы айрым алыскы аймактагы мугалимдердин социалдык абалы коомдун аялуу катмарына кирип калган экен да. Алган маяналары мисалы 3.000ден 4.000 сомдон бар экен. Мектептин директорлору баш болуп, мисалы үчүн эмгек тажрыйбасы көп мугалимдер максималдуу түрдө бир 12-13.000 сом айлык алабыз дейт. Талдоочулар болсо билим сапатынын жакшырбай жатканын маянанын аздыгы менен байланыштырышат. Анткени мыкты жаш кадрлар мектепке баргандан баш тартып, мугалимдердин тең жарымын ардактуу эс алуу жашындагылар түзүп жатат. Жаш мугалимдерди мектепте кармап калууда, жаш мугалимдердин моундай чыгармачылыгын арттырууда албетте биринчи кезекте каржы маселесин чечүү керек. Анткени кээ бир учурда мына жаштар барып өздөрү жакшы билим тарбия берип атып, анан кийин булар тиги бир топ жаш өтүп калгандарга караганда окуучуларга дагы жакын болот да. Ошондуктан алардын айлыгын жаш деп моундай кыскартып койгондугуна мен каршымын. Талдоочулар кошумчалагандай, мугалимдердин маянасын көтөрүү учурдун талабы. Орточо маяна 14.000 сомго теңелсе, билим берүү тармагында олуттуу жылыш болмок деп кулак кагыш кылышат. Азыр болсо мугалимдердин эң жогорку алган айлыгы 15.000ге жетет. Ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6.240 сомду түзөт. Ушул тапта Кыргызстан боюнча 75.000 мугалим бар. Билим берүү министрлиги өлкө боюнча 500дөй мугалим жетишпей турганын билдирет. Адлет Иманов, Ынтымак.